Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Кыргызстан тарыхы сабагынан Анжан көтөрүлүшү деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты Анжан көтөрүлүшү жөнүндө маалыматтарды толуктоого, окуяларга анализ берүүгө, ойлоруңарды иреттеп айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Көтөрүлүштүн себеби жана мүнөзү 19-кылымдын аягында Орто Азия элдеринин улуттук баштандык күрөшүнүн ириси Анжан көтөрүлүшү болуп эсептелет. Кыргыз, өзбек, тажиктер бирге чыккан бул көтөрүлүшкө падышачылыктын колониялык саясаты, улуттук эзүүнүн күчөшү, колониялык администрациянын зордук-зомбулугу, социалдык теңсиздиктин тереңдеши себеп болгон. Көтөрүлүшкө калктын ар кандай катмарлары, мусулман дин кызматкерлеринин өкүлдөрү катышкан. Атүгүл көтөрүлүш адеп башталгандагы Маргалаң уездиндеги Миңдөбө кыштагынын эшени Мадалы Дөкчү эшен жол башчылык кылып, демилгени өз колуна алган. Диний мүнөздөгү ураан-чакырыктар, элдик кыймылга дин өкүлдөрүнүн катышуусу жеке эле Анжан көтөрүлүшүнө мүнөздүү эмес. Мындай көрүнүш бөлөк элдердин боштондук күрөшүнүн тарыхынан деле көп жолугат. Андыктан бул көтөрүлүштө реакциячыл кыймыл катары кароого эч кандай негиз жок. Эң башкысы, көтөрүлүштүн катышуучуларынын түпкү кызыкчылыктары, мүдөө тилектери дал келип, көтөрүлүштүн башталышына түрткү болгон. Мына ошондуктан Анжан көтөрүлүшү мүнөзү жагынан элдик, улуттук боштондук кыймыл болуп эсептелет. Көтөрүлүштүн башталышы Фергана аймагында канатташ жашаган кыргыз, өзбек, кыпчак, тажиктерди кучагына алган элдик кыймылдын жаңы толкуну болгон Анжан көтөрүлүшү 1898-жылдын май айында башталган. Көтөрүлүш башталаардын алдында айыл кыштактарда ар кандай айын-кептер тарап, калк түргөп калган болчу. Кандайдыр бир оор окуянын белгилери байкала баштаган эле. Ушундай кырдаалда 1898-жылы 17-май күнү кечке маал тажик кыштагына ар кошкон эл өзбектер, кыргыздар жана кыпчактар жыйналып, колониялык бийликке каршы күрөшүүгө бел байлашат. Ошондо Мадали эшен демилгени колго алып, чогулган элге жетекчилик кылат. Кыштакта ошол эле күнү эл топтолуп, бул тарапта жайгашкан падыша аскерлерине тез арада сокку урмай болушат. 18-майга караган түнү көтөрүлүшкө чыккандар Анжандагы аскер отрядына чабуул коюшат. Көтөрүшчүлөр калааны бөлөк аймактар менен байланыштырган телеграф сымдарын кыркып салышкан болчу. Жолдо аларга Кутчу, Кара Коргон, Көл жана башка кыштактардын калкы кошулуп кетет. Аз эле убакыттын ичинде көтөрүлүшкө чыккандардын саны 2000ге жеткен. Бирок күчтөрү тең эмес болгон. Падышалык аскерлер кармашка даярдыгы, машыгуусу, курал-жарагы жагынан кыйла артыкчылык кылган. Көтөрүлүшчүлөр алдын ала көтөрүлүшкө жакшылап камылга көрө алышкан эмес. Курал-жарагы да начар болгон. Алар болгону айры, чалгы, найза, кылыч, сойыл бир нече мылтык менен куралданышкан. Ошондуктан мыкты куралданган аскерлер көп өтпөй көтөрүлүшчүлөрдүн чабуулун кайтарган. Айыгышкан кармашта 20дан ашуун падыша аскерлери жана офицерлер көз жумган. Көтөрүлүшчүлөр дагы оор жоготууларга учураган. 20-майда жазалоочу аскерлер Анжандан 90 чакырым жерде Чарбак кыштагында көтөрүлүштүн жол башчысы Мадал эшенди тутумга түшүрүшөт. Кийинчерээк 12-июнда колониялык бийлик аны даргасы өлтүргөн. Көтөрүлүш өзүнө зор аймакты ээлеген. Фергана өрөөнүн кучагына алган. Элдик кыймылга Анжан, Маргалаң, Наманган жана Ош уездеринин калкы активдүү катышкан. Мисалга алсак, Ноокаттык кыргыздардын кыймылы. Миңдөбөлүктөр толкундай баштаган күнү эле Ноокат аймагындагы Ак Терек деген жерге Ош уездине жаакка караштуу Каракол Сай, Тамчы булак, Жапалак айылдарынан 300дөй киши жыйналат. Алар союл, таяк, бычактар менен куралданышып, мылтыктары жок эле. Чогулган кыргыздар Оштогу аскер гарнизонуна жана орус төрөлөрүнө кол салууга даярданышат. Ноокат аймагына көтөрүлүшкө Омурбек Алимулу жетекчилик кылмай болот. Бирок бул жөнүндө колониялык бийликке чыккынчылар алдын ала маалымат жеткирүүгө үлгүрүп, ошол учурда Ош уездинин акими подполковник Зайцев көтөрүлүштүн башталышына жол бербей, аны убагында басып коюу үчүн шашылыш чара көрөт. Натыйжада аскер коштогон Омурбек жана анын жакын саналгыч жолдошу Сатыбай баш болгон 20 кишини капыстан келип колго түшүрүп алышат. Көп өтпөй падышалык чиновниктер элдик кыймылдын көптөгөн катышуучуларын камакка алышат. Алсак Ноокат тарапта 50ден ашуун киши кармалган. Мындан сырткары Кетментөдөгү кыргыздардын кыймылы элдин башында Шадыбек Шоргазы боло турган.
Алар Анжан-Таракта башталган көтөрүлүшкө кошулууга камсызган. Бирок Анжандагы көтөрүлүшчүлөр падыш аскерлеринен оор жеңилүүгө учураган соң чечкиндүү күрөш баштоого батын алышкан жок. Кетментөөлүк кыргыздардын кыймылын басуу үчүн бир нече жүз аскерден казак орустардан турган кошун шашылыш жөнөтүлгөн. Ал кошун Шадыек Шергазыолун 50ден ашык кишини колго түшүрүп Наманганга айдап келишет. Шадыек Шергазыолун орус бийлиги адегенде өлүм жазасына тартмай болот. Кийин өлүм жазасы өмүр бою сүргүнгө айдоо менен алмаштырылат. Ошондой эле анын жардамчылары Үмөталы Багышбек уулу жана Төлөгай Бешкемпир уулу 20 жылдык мөөнөткө сүргүнгө айдалат. Алгачкы сот чечими боюнча алар дагы өлүм жазасына тартылмак. Булардан сырткары 54 киши өлүм жазасынын ордуна 7 жылга сүргүнгө айдалган. Алардын арасында касташкан душмандардын тарабынан жалган жалаа жабылган атактуу Токтогул акын дагы болгон. Ошол эле мезгилде Анжан уездиндеги кыргыздар жашаган тоолуу аймактан 1000ден ашык киши катышкан кубаттуу толкундоолор башталат. Бирок кыймылдын жалпыга кадыр барктуу жетекчиси жок болгондуктан көтөрүүчүлөр майда топторго бөлүнүп кетет. Алар найза, сойыл, бир нече мылтык, тапанча менен куралданышкан. Айланадагы айыл кыштактардын калкы аларды азык-түлүк менен камсыздап турган. Акыры бул чачкындык кыймыл да кеңири кылыч жая албай тез эле басылып калган. Көтөрүлүштүн жетекчилери Маргалаң уездиндеги Миңдөй кыштагынын эшени Мадали Дүкчи жол башчылык кылган. Ал эми Кетментөөдөгү элди Шадыек Шергазыолу жетектеген. Ноокаттык кыргыздардын жетекчиси Омурбек Алим уулу. Сүрөттө көрүп турган бул Маргалаң уездиндеги Миңдөй кыштагынын эшени Мадали Дүкчи. Көтөрүлүшчүлөрдүн жазаланышы. Көтөрүлүштү басуу үчүн Фергана, Сырдария, Жетиш областарынан жана Ташкент шаарынан жазалоочу аскер бөлүктөрү арбын жөнөтүлгөн. Бардыгы болуп 777 киши камакка алынып, алардын 415 сот жообуна тартылган. Соттун чечимине ылайык 18 киши дарга асылып, 362 киши өлүм жазасынын ордуна узак убакытка алыска сүргүнгө айдалган. Алардын ичинде ичара караланып, ушактоонун натыйжасында Кетментөөдөн 36 киши кармалып, Сибирге сүргүнгө жөнөтүлгөн. Көтөрүлүштүн жыйынтыгы элдик кыймылдан чочуган оторчул бийлик Фергана, Сырдария жана Самарканд областтарынын күчөтүлгөн кайтарып алууна деп жарыялап, орус кыштактарынын калкын шашылыш түрдө мылтык менен куралдандырууга киришет. Ошентип алдын ала жакшылап уюшулбаган, чачкынды начар куралданган элдик кыймыл жеңилүү менен аяктаган. Көтөрүлүш улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө, колониялык бийликке нааразылыктын андан ары тереңдешине жана кайрадан жаңы кубаттуу боштондук күрөшүнүн бышып жетилишине түрткү берген. Теманы бышыктоо окуяларды хронологиялык иретке келтиргиле. Бул жерде 6 окуя берилген. Шадыек Шергазыолунун колго түшүшү, Кетментөөдөгү көтөрүлүштүн башталышы, Миңдөй кыштагындагы элдердин көтөрүлө башташы, ак теректүү толкундоолордун башталышы, Анжандагы аскер отрядына чабуул коюу, көтөрүлүштүн жеңилиши. Тапшырма: теманы окуп суроолорго жооп жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Сак саламатта калгыла.